Керемет күздің кечи бүгін 3 ноябрь 2021 жыл ТВ1 KG каналында иш күндің кечи долбоору старт алууда. Андыктан барыңыздарды жақынырақ чакырабыз. Жана майгизге кошулууга дагы албетте сунуш беребиз. Себептегенде азыр дагы болсо өтө маанилүү суроонун тегерегиндеги сөз болот. 0708 996 996 бул студиябыздын номери. Албетте 28 ноябрда мекенибизде дагы бир өтө маанилүү саясий окуя күтүп турат. Шайлоолор. Кайрадан бүгүн биз шайлоолор тууралуу кеп кылганды чечтик. Андыктан сиздер дагы кошулуңуздар, жакыныраак келип, жайлы отуруңуздар. Elde aldap sopurungdu jaldaba. El sen jok delep деп сөптеп жамбагат. Sen көргөзгөндү эл sen деп тандабайт. Тажады эл ырчылардын үнүнөн. Тажады эл көтөрүлүш күнүгө. Тажады эл саясаттын жытынан элге берчи бүтүн нан. Ачка калды бүт турган. Тонун башын сүйлөгөндөр качып кетти журтунан. Издеп тапкан адам чөнтөгүнө толтурат. Elim aldanba, 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 elim aldanba. Açılıp, çaçılıp, kuup çıktın kaçırıp, beş biri tütbösü, bozun kaldı basılıp, aşıgıp, maşıgıp, borun talışpa. Elim aldanba. Elim aldanba, elim aldanba, elim aldanba, elim aldanba, elim aldanba, elim aldanba, elim aldanba. Geçtiğin gezekçisi Urmat Borçenov. Программабызды баштайбыз. Жана албетте студиябыздын мейманы менен тааныштырып өтөлү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов агабыз бүгүн студиябызга келип турат. Кош келиңиз. Буга чейин эми сиз Боршайкомдо көптөн бери иштейсиз. Андан кийин акыркы жылдагыдай иштейлик болушуңуздар керек. Шайлоо артынан шайлоо болуп атат. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде бул басым, жоопкерчилик. Siz bu basımda qayсы тараптан көбүрөөк сезип атасыз? Siz belgilegендей, мен көп жылдан бери Борбор шайлоо комиссиясында иштеймин. Мен басымда ойлобойт элем, анткени мамлекеттик орган катары Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоолорду даярдоо өткөрүү үчүн башка мамлекеттик органдар менен, өзүн азылча башкаруу органдары менен биргеликте шайлоону даярдоону өткөрүүнү камсыз кылып келет. Сиз белгилегендей, чын эле акыркы 1-2 жылда ушул шайлоону, референдумдарды өткөрүп атып, чын эле мындай бир элибизди дагы мындай тажатып койгондой сезилет.
Бирок биз ушундай бир өкүлчүлүктүү органдарды шайлоодо, мисалы жергиликтүү болобу, парламенттик болобу, же болбосо мамлекет башчыны, же болбосо катар-катар өткөргөн референдумдарда биз мамлекетти башкаруунун формасын аныктоодо менин оюмча бир эл үчүн да кызыктуу болуш керек. Анткени мына эгемендүү Кыргызстандын тарыхында 30 жылдан ашуун убакыт өтсө, ошончо убакыттан бери биз ошол бир туруктуу бир багытты аныкташ үчүн аракет кылып келатабыз. Буга чейин мына азыркы шайлоону эске алсак, буга чейин биз түрдүү формалардагы, түрдүү системалар менен парламентти курап келгенбиз. Өкүлчүлүктүү орган, жергиликтүү бийликти дагы ушундай түрдүү формалар менен курап келгенбиз. Ошолордун менин оюмча бир оптималдуу бир жолун табыштын бир биз изденүүдө болуш керекпиз. Ошон үчүн биздин шайлоо системабыз башка мамлекеттерди, кошуна мамлекеттердин биз мындай бир кабарлашып, катнашып жүргөн мамлекетке караганда чет өлкөлүктөр да биздин шайлоо системабызды мактаганы, шайлоону анык ушул шайлоочунун берген добушу түз ошол өзү каалаган талапкерге же болбосо ошол өзү каалаган позицияга барып атканы дагы бул оюмча биздин баягы улам изденип бир туура жолду таап атканыбыздын бир белгиси катары сыпаттасак болот да. Бул шайлоолордун арасынан кайсы шайлоону өткөрүү Боршайком үчүн кыйын? Кыйын бул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу татаал. Себеби мисалы 2000ден ашуун округтар түзүлөт. Ошончо эле шайлоо участкасы иштеген менен ар түрдүү ушул биз 2000ге жакын бюллетендердин формасын бекитебиз. Ошо ар бир округта мисалы 3 мандаттуу, 5 мандаттуу, 11 мандаттуу шайлоо округтарынын ар биринин өзүнчө бюллетендер даярдалат. Ошон үчүн бир мындай бир татаалдык, көп эмгекти талап кылган. Анан билесиз, баягы региондордон, жерлерден талапкерлердин аты жөнүн тууралап жазууда бюллетенге. Булардын баары ошол мындай тыкыр отуруп, мындай көп жумушту, убакытты талап кылган эмгектер деп эсептейм мен. Эми быйылкы парламенттик шайлоо деги эле буга чейинки болуп көрбөгөндөй бир өзгөрүүлөр кирди. Эми айрымдарын биздин коомчулук жакшы кабылдаса, айрымдарында мындай сын пикирлер дагы бар. Жеке сиздин пикириңизде, жеке сиздин баамыңызда кандай кемчиликтер бар, кандай артыкчылыктар бар? Эми идеалдуу бир системаны табыш кыйын. Анткени баягы элде сөз бар го, 3 юрист болсо, аларда 5 пикир болот дегенче. Ошон үчүн биздин каалообуздагы, биздин коомчулуктун, биздин саясий кампанияга катышуучулардын, шайлоо процессинин катышуучуларында талабы өтө жогору. Мисалы башка мамлекетте, кошуна мамлекеттерде мынчалык системага бул процесс канчалык талап күчтүү болбосо, бизде аябай күчтүү. Анткени биздин коом мындай саясатташкан. Билесиз, жерлерде деле мындай бир жөнөкөй элибиз саясий мындай бир маданияты, саясий деңгээли өзүндөй жогору турат деп айтсам болот да. Анткени кээ бир башка мамлекеттерге барып шайлоонун процессти даярдоону, өткөрүүнү салыштырып көрсөң, бизде кадыресе бир жөнөкөй, мисалы ошол талапкерлерден баштап жөнөкөй биздин шайлоочуга чейин бул процесстин бардык этаптарын аки-чукусунан бери мындай иликтеп, ушундай анализдеп турушат да. А кээ бир мамлекеттерде мындай эмес. Ошон үчүн бул биздин системанын мыйзамдуу базасын куроодо дагы, мисалы сиз белгилеп өткөн мына жаңы өзгөртүүлөрдү, мыйзамдык базага кирген өзгөртүүлөр дагы ушул шайлоону анык, таза өткөргөнгө багытталган нормалар да. Мисалы бизде шайлоону өткөрүп келатканда бир топ мына 14-15 жылдан бери жаңы модель тандап алып шайлоону өткөрүп келатабыз. Ошондо бир топ мурдагы мындай бир шайлоону бурмалаганга же болбосо шайлоонун жыйынтыктарын бир өздөрү каалагандай шайлоону уюштуруучулар өзгөрткөнгө жол койгон жок.
анын ичинде шайлоочуларга дагы мисалы бир шайлоочу бир добуш дегенге жетишкенибиз бул дагы биздин бир утугубуз. Анан ошо улам ошол шайлоо мыйзамдарына, мыйзамдык базага өзгөртүү киргизилгени ошол биз аныктыкка, таза шайлоону өткөзгөнгө багытталып келет. Мен айтып атканым мурда мисалы бирөө үчүн бирөө добуш бергени, шайлоо добуш берүүнүн жыйынтыктары борборго келгенге чейин, анын натыйжасы аныкталганга чейин түрдүү өзгөрүп кеткендери азыр эч алар жок. Бизде ушул акыркы убакта проблема катары эсептелип жүргөн ушул административ ресурсту кыянаттык менен колдонуу жана добуштарды сатып алуу. Ушул эки көйгөй болсо, аларды чечүүнүн дагы азыркы күндө мыйзамдык базасы мурдага караганда. Мурда мисалы илгертен эле бизде шайлоочулардын добуштарын сатып алуу үчүн жоопкерчилик, бул кылмыш жоопкерчилиги дагы каралган болсо, бирок аларды иштетүүнүн механизми, аларга бир рычаг колдонуунун жок болуп келген. Азыркы киргизилген мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктоолор ошол баягы бизде илгертен бери келаткан шайлоо мыйзамдарындагы нормаларды иштеткенге түрткү болду десек болот да. Себеби азыр мына дайым эле шаарларда домкомдордун, квартальный комитеттердин, аймактык баягы өз алдынча башкаруу органдарынын, муниципалдык мекемелердин, ишканалардын кызматкерлеринин шайлоо процессине аралашканы, аларды дайым эле бизге көйгөй болуп, анан талапкерлер мына баягы позициядагы башкача мамиле болуп атат дегенди сынды коомчулуктан угуп келебиз. Анан азыркы ушундай нормалардын киргени, мына азыр шайлоо алдындагы үгүт ишин башталганы мына 4-5 күн болсо, ага чейинки процесстерде тынч, алардын аралашуусу дээрлик жокко эс экендигин байкасак болот да. Ошон үчүн азыркы киргизилип аткан өзгөртүүлөр мыйзамдык базага бул биздин чыныгы мындай бир таза шайлоону өткөрүүгө багыт алганыбыз, ошого аракетибиздин бир белгиси катары кабыл алсак болот да. Чын эле азыркы кезде добуштарды сатып алууга тиешеси бар, мисалы бир жөнөкөй эле жаран болсо өзү жоопкерчилик тартса, эгерде талапкердин же саясий партиянын өкүлдөрү, алардын жетекчилери болгон болсо, анда талапкерге дагы саясий партияга дагы жоопкерчилик каралганы, менин оюмча ушул жанагы бизде эки көйгөй болуп келаткан маселелерди чечүүнүн же болбосо анын алдын алууга болгон аракет ушул рычагдар катары кабыл алсак болот да. Албетте бул көпчүлүктүн айтуусу боюнча албетте шайлоо укугу тууралуу айтып жатам. Бул форма 2-нин жок болушу, былтыр 500 миңге жакын адам бул форма 2 менен колдонушкан да. Азыр болсо эми пропискасы жоктор шайлоо укугунан ажырап калышы дагы чоң маселе. Бул 500 миң деген адам, андан тышкары биздин чет өлкөдөгү мекендештерибиз бар. Алар жана бир мандаттуу округдарга катыша албайт экен дей эле. Андан тышкары ушул шайлоо укугу аябай мындай түйшөлткөн маселе эмеспи сиздин оюңуз, сиздин баамыңызда? Туура айтасыз, бул форма 2-ни калтырыш керек беле? Киргизгени, бул норманы киргизгени, бул жөн жеринен болгон эмес да. Бул биздин мамлекеттеги ички жана тышкы миграциянын деңгээли жогорку экендигин эске алып, ошол ар бир жарандын конституциялык укугун камсыз кылууга багытталган норма болчу. Бирок сиз белгилеп аткан, айтып аткандай 500 миңге жакын киши, бул 500 миң киши экен деп ойлобош керек. Айрым жарандарыбыз 22 жолуга чейин өзгөрткөн да. Мисалы бир эле жаран 22 жолу өзгөрткөн. Ошолордун баары 500 миң болгон да. Мисалы эми ар түрдүү кызыкчылык. Мүмкүн бир жеке кызыкчылык, бир туугандарын колдойм деп, же дагы кийин бир башкача кызыкчылыктар менен улам-улам өзүнүн шайлоочунун адресин өзгөрткөн. Бул 500 миң киши эмес, бул мүмкүн 200 миңдир, мүмкүн 100 миңдир. Бирок эң көбү биз анализ кылганбыз, ошо бир жаран 22 жолу өзгөрткөн да. Шайлоо дайындалгандан баштап баягы тизмелер токтойт, жылбайт дегенге чейин, шайлоо 15 күн калганга чейин 22 жолу өзгөрткөн да. Анан бул мыйзамчылар жөн жеринен эле бул жакпаган үчүн эмес,
ушундай биз туура эмес колдонгонубуз үчүн бул норманы алып салган. Бирок биз эми шайлоочунун албетте укугун камсыз кылышыбыз керек. Бул мамлекеттин жана ушул шайлоону уюштуруучу мамлекеттик органдардын милдети. Бирок бул шайлоо үчүн гана эмес да. Мисалы, ички миграция жөнүндө мыйзамда ошол жаран эгерде 45 күндөн көбүрөөк убакытка өзүнүн жашаган жеринен башка жерге окуганы барабы, тажрыйба жүргүзгөнү барабы, же бир убактылуу бир жака барабы, кыскасы 45 күндөн көбүрөөк убакытка бир жака бара турган болсо, сөзсүз түрдө ал баягы бир сөз менен айтканда пропискасын алмаштырыш керек, которуш керек. Азыр эми анын үстүнө жеңил болуп калды, баягы чипке эле тиешелүү өзгөртүүнү киргизип коет, барып ошол учетко тура турган убактылуу жашаган жерин болсо да 45 күндөн көбүрөөк жерге болгон болсо. Бул себеби мен айтып атканым шайлоого эле эмес дегенди азыр мен далилдеп берейин деп атам да. Бул шайлоо үчүн эле эмес, ал учетту алып жүрүүчү. Бул мамлекеттик кызматты алыш үчүн да. Мисалы, пенсия алышы мүмкүн, пособие алышы мүмкүн. Биздин мына региондордон келген чүй боорунда, Бишкекте турган жарандарыбыз, мисалы, мен мына 10 жыл болду, 20 жыл болду, мен пропискамды өзгөртө албаймын, мен эмне үчүн тизмеге мен кошулбаймын деген дооматтарды коюшат. Бирок ал шайлоо үчүн эле эмес, мамлекеттик кызматты алыш үчүн дагы бул биз жарандардын милдети жана ички миграция жөнүндө мыйзамдагы милдети бул өзүнүн жашаган жери боюнча катталуусу эсептелет. Ошон үчүн бул албетте бир жагынан баягы укуктар чектелип аткан болсо, экинчи жактан ал милдеттерди да аткарышыбыз керек. Эгерде бул баягы форма 2-нин киргизилиши өзүнүн максатына жеткенде, өзүнүн максаты менен пайдаланганда булга зарылчылык жок эле. Эми мыйзам ушундай тирүү организм экен, кайсыл жери аксап аткан болсо, кайсыл жери бир кемчилдик болуп аткан болсо, ошону толукташ керек. Мисалы, эсиңиздерде болсо, мурда биздин мамлекетте бир убактарда паспорт проблема болгон. Жарандарды паспорт менен камсыздоо проблема болгон. Мына жакынкы эле бир 10 жылдан ары жакта ошол проблема болгон бизде. Ошон үчүн ошол жарандардын ушундай бир укугун камсыз кылуу максатында, мисалы, самолетко билет алыш үчүн да форма 9 деген бар эле. 9-чу форма менен ал паспортту алмаштырган документ болуп эсептелет эле. Сүрөтү менен басып берет эле ошол паспорт столдордо. Ошондой болчу, ошол менен да колдонуп жүргөн. Мүмкүн эми дагы бир оптималдуу бир вариантын табабыз. Биз ушул мыйзамдын долбоорун даярдоодо Борбор шайлоо комиссиясы баягы бүт эле чектешкен областтарда бири-бирин өтпөсүн деп. Мисалы, көпчүлүк эле Бишкекке же Ошко туруп алып атпайбы? Келип ошонун тегерегинде жашап атса, учетко турбай эле жүрөт да. Ошол чектешке, мисалы, Чүй областындагы жарандар Бишкекке турбасын, же Бишкектегилер Чүйгө турбасын, форма 2-ни колдонбосун деген норманы, же болсо Ошто, Ош шаарында үчүн Ош областынын Кара Суу районунун тегерегиндегилер турса болбойт деген бир норманы сунуш кылганбыз. Бирок эми жогорку кеңеште ушундай аны дагы баары бир ушундай бурмалоолор болуп кетерин эске алып, ошол форма 2-нин такыр жоюлуп койду. Ал эми биздин чет өлкөдөгү жарандар үчүн бул норма, мисалы, форма 2 деп айта албаса дагы, консулдук эсепке барып туруу менен азыр шайлоо күнүнө 15 календарлык күн калганга чейин, башкача айтканда 12 ноябрды кошуп алганда, биздин жарандарыбыз, чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз шайлоочулардын тизмесине кирүүгө укуктуу. Бул сиз белгилеп өткөндөй жанагыдай бирдиктүү шайлоо округу боюнча гана добуш берген укук. Себеби ал жерде биздин бардык республиканын бардык тармак аймактарынан барып жашап аткан элдерибиз, аларга ар бир округду өзүнчө бөлүп алып, бюллетень менен камсыз кылуу жана ал жерде добуш берүү участоктарды түзүүгө мүмкүн эмес. Ошон үчүн ушундай бирдиктүү шайлоо округу боюнча, башкача айтканда, пропорционалдык система менен гана шайлоого катышууга укук алган. Күрөө боюнча сурагым келип турат. Азыр белгилүү бир сумма төрөлөн. Анан күрөөнүн максаты кандай? Анан кийин кайсы учурда кайтарылып берилет? Анан кийин, мисалы үчүн, кээ бир учурда былтыр белгилүү бир партиялар
добуш сатып алууга катышты, бирок аларга күрөсү кайтарылып берилди, эмне себептен берилди, мисалы үчүн берилбей койсо болот беле деген суроолор. Мыйзамда ушундай нормалар каралган, биз баягы мыйзамды аткаруучу органдын өкүлү болуп эсептелебиз. Анан бардыгы эле ушул мыйзам чегинде иш аракеттерди жүргүзөт. Шайлоо күрөөсүнүн койгону максаты бул жоопкерчилик. Жоопкерчиликке чакырат. Эсиңиздерде болсо, биз ушул талапкерлерди жылдыруу боюнча биз тамашалап коомчулукта сөздө болуп жүрдү. Биз Гиннестердин китебине жазылганы калдык деп. Эсиңизде болсо, мындан мурда президенттик шайлоолорго 87-86 талапкерлердин жылдырылышы, ал жерде ар түрдүү категориядагы биздин жарандарыбыздын жылдырышы дагы, эгерде ушундай шайлоо күрөөлөрү болбосо, же болбосо өзүнүн мындай бир саясий беделин билиш үчүн деле кээ бир жарандар коюшу мүмкүн да. Талапкерлигин коюп көрүп, мен беделим канчалык экендигин билиш үчүн. Беделин билиш үчүн төлөп анан кийин кылыш керек деген. Мен өзүм түшүнүгүм боюнча да, мисалы, талапкерге ушундай тиешелүү каражаттар кетет мамлекеттен. Мисалы, акысыз эфирдик убакыттар берилет. Билесиз, массалык маалымат каражаттарында ар бир секунда канча турат, ар бир, мисалы, печатный площадьта канчалык аянттар канча турат экенин билесиз. Андан сырткары дагы үгүт материал, маалыматтык материалдар, мисалы, ар бир талапкерлер саясий партияларга Борбордук шайлоо комиссиясы бюджеттен ушундай маалыматтык продукцияларды, плакаттарды чыгарабыз. Талапкерлердин программасы жөнүндө элге маалымат жеткизебиз. Ушулардын баары каражат турат. Ошон үчүн менин түшүнүгүм боюнча ушундай бир баягы саясий беделин билиш үчүн өзү ушундай бир чыгымдарды кылыш керек деген мен ушундай деп түшүнөм. Мен бул жеке оюм. Анан кайсыл убактарда кайтарып берилет. Шайлоо күрөөсү эгерде бюллетендердин формасы жана тексти бекитилип, ушул типографияга буйртма бергенге чейин эгерде талапкерлер алып койгон болсо, саясий партия талапкерлигин мындан ары шайлоого катышуудан баш тартуу боюнча арыз берген болсо, Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү чечим менен алардын каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алат. Жана ал убакта ушул талапкерге же саясий партияга шайлоо күрөөсү кайтарып берилет. Же болбосо добуш берүүдөн кийин бир мандаттуу шайлоо округдарынан жылдырылган талапкерлер 5%дан шайлоого келип катышкан шайлоочулардын 5%дан ашык добушун алса, ошол убакта кайтарып берилет. Ал эми саясий партиялар жалпы тизмеге шайлоого келип катышкан шайлоочулардын 1%дан көбү, бул республика боюнча да 1%дан ашык добушун алган болсо, ошол убакта кайтарып берилет. Мисалы, Бирдиктүү шайлоо округу боюнча азыр бизде 3 миллион 700 миңдей шайлоочубуз бар. Алардын 2 миллион шайлоого келсе, мисалы, анда 1% 20 миң болот. Саясий партия 20 миң добуш алса, эми республика боюнча 20 миң туура эле болуш керек, мен оюмча. Алса, шайлоо күрөөсү кайтарып берилет. Эгерде бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер болгон талапкерлер, мисалы, орто эсеп менен 100 миң шайлоочусу бар дейли бир шайлоо округда. Алардын эми айталы 50% келип 50 миң келсе, алардын 5%ын алган талапкерге шайлоо күрөөсү кайтарып берилет. Же болбосо шайлоо күрөөсү, мына сиз былтыркы шайлоонун дагы эстетип айттыңыз, же болбосо шайлоо күрөөсү кайтарып берилбейт талапкерлерге, эгерде бюллетендер даярдалып, шайлоо процесс жүрүп аткан болсо, кайсы бир мыйзам бузууларды аныктап, шайлоо комиссиясы же шайлоо комиссиясы талапкерди же болбосо саясий партияны шайлоодон четтеткен болсо дагы, биз нарушениялер үчүн алып коебуз да, талапкерликти каттоосун жокко чыгаруу үчүн. Ошол убакта дагы шайлоо күрөө кайтарып берилбейт. Кыскача ал эми сиздин жанагы эмеңиз айтканыңыз, былтыркы шайлоодо, былтыркы ушул шайлоодо шайлоо жокко чыккан, добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыккан мезгилде кайтарып берилүүсү мыйзамда каралган эмес. Кийин тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизди жогорку кеңеш, ошондон кийин кайтарып берилди.
Даг кененирээк ушул жөнүндө суроолорум бар эле, тактап алалы. Жарнамадан кийин кыскача биздин каналда жарнама. Алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Биз бүгүн болочок шайлоо тууралуу кеп кылуудабыз. 28 ноябрда Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо болот. Бул маекке сиздер да кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram номерубуз. Ал эми бүгүн биздин студияда БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов агайыбыз. Мына жогоруда биз күрөө боюнча сөз кылаттык эле. Күрөөнүн суммасы дагы эмнегедир азайып кетиптир. Сиздин оюңуз боюнча бул туурабы, туура эмеспи негизи эле? Себеби ар бир шайлоо бул өтө чоң чыгым алып келет. Биздин жалпы эле элдин салыгынан түзүлгөн бюджеттен төлөнөт да. Ошон үчүн мен жана сөзүмдүн биринчи бөлүгүндө айтып өттүм, эмне үчүн ушул шайлоо күрөөлөрүнүн коюлганын негиздеп бердим окшойт. Анан эми чын эле шайлоо өтө чыгымды көп талап кылган саясий кампания, бюджеттен куралат. Бүткүл дүйнөдө ушундай баягы өкүлчүлүктүү органды түзүүдө ушундай мамлекет ушундай чыгымдарга барат. Ал эми көлөмү боюнча болсо, эсиңиздерде болсо, мурда саясий партиялар 5 миллионго чейин, 5 миллион өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн коет эле. Былтыркы жылы октябрь айында бул 5 миллион сомдон 1 миллион сомго чейин төмөндөтүлдү. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерликти каттоотуу үчүн жарандар, талапкерлер шайлоо күрөөсүн, мурда мындай система жок эле, азыр ошо 100 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн коюшат. Эми бул болсо дагы баягы албай калгандардын эсебинен, кайра баягы шайлоо күрөөсүн кайтарып албай калгандардын эсебинен, менин оюмча бир анча-мынча чыгымдар жабылса керек. Былтыркы жылы ошол 18 саясий партия катышса, бардыгына шайлоо күрөөсү кайтарып берилди. Ал 80 миллион сом эле, ал 5 миллиондон эле, ошон үчүн ал толугу менен кайтарып берилген. Бирок бир шайлоого жарым миллион сомдой кетип атпайбы? Жарым миллиард десеңиз. Ой, жарым миллиард, ооба. Ооба, мен жана айткандай, ошол өкүлчүлүктүү органды куроодо, түзүүдө мамлекет ушундай чыгымдарга барат. Себеби ал маанилүү бир саясий кампания менен маанилүү органдар түзүлөт. Мисалы, жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү маанидеги маселелерди, жергиликтүү бюджеттин аткарылышы, алардын түзүлүшү бүт ушул жергиликтүү кеңеш аркылуу болот. Ошон үчүн бүткүл дүйнөдө эле ушундай чыгымдарга барат. Ал эми баягы күрөөнүн көлөмү боюнча, алардын кайтарылышы боюнча мен сиз менен макулмун. Ушундай жолдорго барса, шайлоо процессине катышуучулар, мисалы, өзүнүн жана биз айткандай саясий беделин билиш үчүн деле койгондо, ошол өзү чыгымды тартыш керек дегендей маани. Мен сизди колдойм. Кошулат эле, мен бизде колдоо болгон мыйзам ушундай. Биз ошол мыйзам чегинде аракеттенебиз. Көрөрмандарыбыздан суроо бар экен. Талант Мамытов боюнча суроо. Жыйынтыгы кандай болуп атат азыркы учурда? Сиздерге белгилүү болгондой, шайлоо комиссиясы Талант Мамытовдун талапкерлигин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бишкек шаарынын административдик соту Борбор шайлоо комиссиясынын ал чечимин жокко чыгарды. Мыйзамсыз экен деп. Борбор шайлоо комиссиясы азыркы күндө ушул жогорку сотко кассациялык тартипте арыз менен кайрылганбыз. Ал ошол жакын күндөрдө каралыш керек. Андан кийин жогорку соттун чечими биротоло жана даттануулууга жатпайт. Ошон үчүн биз азыр жогорку соттун чечимин гана күтөбүз. Биз Борбордук шайлоо комиссиясында бир добуштан ушундай каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Билесиздер, Борбор шайлоо комиссиясы бул коллегиалдуу орган. Ал коллегиалдуу органдын чечимин сот гана аны жокко чыгарышы мүмкүн.
Ташиевтің иниси туралы дағы сұрау бергім келіп тұрады. Сіз ескерту бердіңіздер ле? Эми мен ар бир азыр эми шайлоо процессинин катышуучулары катары саясий партияларга же болбосо талапкерлерге мен токтолууну туура эмес деп айтам, эсептейм. Себеби биз азыр ошол кайсы бир деңгээлде алар үчүн добуш берүүгө чакырып коюшубуз мүмкүн. Сиз менен биз ошол талапкерлерге же саясий партияларга үгүт жүргүзүүгө же тескери үгүт жүргүзүүгө биздин акыбыз жок. Шайлоо процессин жүрүшүндө шайлоо комиссиялары процесстин катышуучуларына, талапкерлердин өкүлдөрүнө ушундай жазаларды, чараларды көрүшү мүмкүн. Мындан сырткары административдик чараларды да көрүшү мүмкүн. Бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде. Ошон үчүн шайлоо комиссиялары ушундай бир иш аракеттерди жүргүзүп атат. Сіздер быйыл катаал болот, эгер бузуулар болуп калса, сөзсүз түрдө мисалы үчүн бийлик өкүлдөрүнө эң аз дегенде жумушунан кетет, же болбосо кылмыш иши да козголушу мүмкүн деп кандай өтө активдүү түрдө бул маалымат жетип атат. Эми андан кийин сөзсүз түрдө жазабаспайын деп талапкерлер дагы бир аз жоопкерчиликтүү, жана ошондой эле бийлик өкүлдөрү дагы жоопкерчиликтүү болгондой сезилип атат. Эми маалымат сайттарына караганда, коомчулук менен байланышканда буга эмне себеп болду деп ойлойсуз? Мен оюмча ошол шайлоону уюштуруучулар тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан ошого кадыресе бир сергек мамиле. Мисалы мурда деле ушундай чакырыктарды, ушундай мындай бир мыйзам чегинде иштейли, бирөөгө жан тартпайлы дегендей мындай түз көрсөткөнү менен, бирок башка убактарда мисалы айрым бир жетекчилер, айрым бир саясий партияларга, талапкерлерге жан тартып келгени мындай коомчулукта айтылып эле жүрөт. Азыркы убакта мына биз жер-жерлерге чыгып, мугалимдер менен, саламаттык сактоо мекемелеринин кызматкерлери менен сүйлөшүп калганда айтып атат, азыр бүт аким, айыл өкмөттөр, губернаторлор ошол шайлоо процесске, шайлоо алдындагы үгүт иштерине аралашпоону биз талап кылып атат дейт. Андан сырткары шаарларда баягы домком, квартальный комитеттер, аймактык өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин ошол шайлоо процессине аралашып турбоо боюнча да катуу талаптар болуп атат. Бул деген бизге жана мен айтып өткөн эки бизде көйгөй бар эле деп атпаймынбы? Бул административдик ресурсту кыянаттуулук менен пайдалануу жана добуштарды сатып алуунун алдын алуу. Ушуга ушуларды болтурбоого багытталган бир иш-чаралардын негизинде болсо керек. Анткени мына президент тарабынан бүт ушул республикадагы атка минерлердин бардыгын чиновниктер өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринен бери кеңешме өткөзүп, ал жерде катуу эскертти. Андан кийин мына 2 күн болду, атайын указ жарыяланды. Указ чыгып, ушул элге жарыяланды. Ушул жерде ушул азыр биз айтып аткан 2 көйгөйдү болтурбоо үчүн кабинет, министрлер кабинетине, Борбордук шайлоо комиссиясына, прокуратурага, сот органдарына ушундай атайын тапшырмалар ушул шайлоону таза, анык, акыйкат өткөзүүгө, ушул биз айтып аткан 2 проблеманы болтурууга ушундай чакырыктар, эгерде ушундай болгон болсо, токтоосуз сиз белгилегендей жумушунан жана кылмыш жоопкерчилигине дагы жоопкерчилигин кароо боюнча сунуштарды айтты, ушул мыйзам чегинде аракеттенүүгө чакырды. Ошон үчүн азыркы кезде ушул күнгө чейин мындай адатта болуп келген мындай терс көрүнүштөр, шайлоо мыйзамдарынын талаптарын мындай кыйып өтүүлөр дээрлик болбой атат деп түшүнсөк болот да. Ушул аракеттер мындай бир сөз менен айтканда саясий эрктин бар экендигин, аны мындай жасалып аткандыгынын белгиси деп ойлойт элем. Бирок ошентсе дагы бузуулар болуп кала турган болсо, бузууларга биздин көрөрмандарыбыз көп болуп кала турган болсо, алар кимге кайрылыш керек? Анан кандай чаралар көрүлөт? Туура айтасыз, биз ошол
баягы шайлоо комиссияларын же болбосо башка бир мамлекеттик органда эле сен таза эмес өткөзүп койдуң же болбосо сен күнөөлүүсүң дебей бардык биздин шайлоочулардан баштап шайлоону уюштуруучуларга чейин ушуга аракет кылышыбыз керек. Азыр ар бир шайлоо округдарында, мисалы 36 шайлоо округу түзүлбөдү республика боюнча. Ошол жерде жана борбордук шайлоо комиссиясында ыкчам чара көрүү топтору, атайын координациялык топтор түзүлгөн. Бул жумушчу топ. Жумушчу топтун составына, мисалы борбордук шайлоо комиссиясында жана округдук шайлоо комиссияларынын алдында түзүлгөн ушундай топторго шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, ошол жерлерде укук коргоо органдары, милиция, ички иштер министрлигинин, прокуратуранын, улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү кирип иштей башташты азыркы кезде. Ошол ар бир шайлоо округуна ошо кабар берсе болот. Анан бул ар түрдүү жанагы мамлекеттик органдардын, укук коргоо органдарынын жетекчилеринин, алардын өкүлдөрүнүн киргени ошол бузууларды баягы далилдөөдө, далилдер менен бышыктоодо ошол алардын баягы профессионалдык бир чеберчиликтери, алардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы, кээ бир жарандар кайрылышы мүмкүн да ушундай бузуу болуп атат деп, ал эми ошону бышыктоо үчүн ошол сөзсүз түрдө оперативдүү аракеттене турган адистер керек. Ошол адистер. Буга дагы бир мындай бир факты катары айтайын. Буга чейин мисалы бир бузуулар болсо, борбордук шайлоо комиссиясына кабар жетип, анан аны мисалы кайсыл район, кайсыл шаарда болсо ошол жака жөнөтүп, мисалы ички иштер министрлиги карай турган болсо, биз ички иштер министрликке жөнөттү элек, алар өзүнүн ошол мисалы райондун, шаардын ички иштер башкармалыктарына жөнөтөт эле, анан ошентип кыскасы келгенге чейин шайлоо өтүп бүтөт эле. Азыр болсо ошол жана мен айткан жумушчу топтун составында айтпадымбы, бүт ошол органдардын, башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ошол жерде отурат. Мисалы, бүгүнкү күндө борбор шайлоо комиссиясында, жер-жерлерде округдук комиссияларда ошол аталган мамлекеттик органдардын өкүлдөрү отурат. Кабар келип, арыз келип, же телефондук, же болбосо массалык маалымат каражаттарынан, социалдык тармактардан чыккан маалыматтарга дагы биз дароо ошол ар бир кайсы органга тиешелүү болгон болсо, кароолугуна жараша беребиз. Алар түздөн түз ошол жердеги өзүнүн өкүлчүлүктөрүнө, башкармалыктарга жөнөтөт, ыкчам чара көрүп, ушул бир күндөн мыйзамда 3 күнгө чейин деген, ушу 3 күндөн ашырбай карап жыйынтыгын чыгарганга биз азыр жетишип атабыз десек болот. Ушундай кыймыл аракеттердин ушу натыйжасы менин оюмча ушундай бир шайлоону таза өткөнгө бир өбөлгө төзөт дейм да. Анан ушул биздин жарандар, шайлоо процессиндеги эле катышуучулар ушул жер-жерлерде жана борбор шайлоо комиссиясында ошол дарегине кайрылууларды жөнөтсө болот да. Кайрылуулар азыркы учурда келип атабы? Келип атат азыр. Социалдык тармактарда бирөө үчүн бата бергени, мисалы, жакында эле биз бир мамлекеттик органдын жетекчиси, бул да социалдык тармактарда, мисалы, Facebook'та өзүнүн баракчасына чыгарган экен, каалоо тилегин айтып, бата бергендей болуп. Анан ошого дагы чара көрүлүп, мисалы, шайлоо комиссиясында ал бирөө кайрылган жок, аны биз ошол биздин жумушчу топтор, түзүлгөн жумушчу топтор социалдык тармактан алып ошого чара көрүү боюнча анын өзүн чакырып, ушундай болгон, менен бата бергенмин, каалоо тилегимди айтканмын деген, кыскасы ушундай бир кайрылууларга бат реакция болуп атат. Ошон үчүн мен жана сиз экөөбүз белгилеп өткөндөй, мындай бир тынч, мындай оркоюп бир мыйзам бузуу мындай байкалбай эле дегенибиздин бир далили. Бирок эгер байкай турган болсо, эч тайманбастан сөзсүз түрдө кайрылыш керек экен биздин жарандар. Албетте, мына биз мамлекет башчы деле бир акимге кызматынан алды, бир топ жетекчилерге сөгүш берип атат. Ал эми шайлоо комиссиясы мисалы, ал талапкерлерди, же болбосо талапкерлердин өкүлдөрү мыйзамда каралган чараларды көрсөтөт. Мисалы, бузуулар жөнүндө кодексте, же болбосо эң аягы ошол саясий партияны, же болбосо талапкерди шайлоо өнөктүгүнөн четкеткенге чейин ушундай чараларды көрүлүшү мүмкүн. Рахмат, бизге бөлүнгөн убактыбыз соңуна келиптир. Биз маегибизди, дагы doğrusu программабызды улантабыз. Албетте кыскача сюжеттен кийин. Ал эми бүгүнкү мейманыбыз Боршайкомдун мүчөсү Абдыжапар Бекматов агабызга ыраазычылык билдиребиз. Жана албетте ийгиликтүү, таза шайлоо каалайбыз жалпыбызга.
Сүйікті көрермандар, біз бүгін парламенттік шайлоолор 28 ноябрда боло турган жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу кеп кылуудабыз. Сиздер дагы биздин маегибизге кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram номерубуз сиздердин кызматыңыздарда. Ал эми биздин кезектеги мейманыбыз бул Жалпы иш коомдук фондунун шайлоо боюнча эксперт юристи Бакыт Самаков мырза. Кутман кечигирмен. Рахмат, кош келипсиз. Студиябыздын төрүндө орун алдыңыз. Эми Жалпы иш коомдук фонду мына ушул негизи эле шайлоо процессине, шайлоолордун тактаана жүрүшүнө байкоо жүргүзөт экенсиздер. Бул ишиңиздер негизи кантип түзүлөт? Сиздер кантип алып барасыздар бул ишти? Андан кийин жеке эле консультациялык bir kızmat менен чектелеби же да балким да башка иштер жасайсыздарбы? Эми биринчиден алгач ошо сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр тууралуу сурайт эле. Рахмат. Жалпы иш коомдук фонду коммерциялык эмес уюм деп эсептелинет. Негизги максатыбыз ушу өлкөбүздө өтүп аткан шайлоолорду байкоо жүргүзүү. Бул баягы көз карандысыз байкоо жүргүзүү. Кыргыз республикабыз биз баягы ОБСнин алдында да бир обязательстволорубуз бар. Ошол көз карандысыз байкоо жүргүзүү, камсыз кылуу. Ошол негизинде биз дагы өзүбүздүн жумушубузду алып барабыз. Өзүбүздүн жумушубузда биз ошол эл аралык стандарттарды шайкеш келтирип, Кыргыз Республикасынын баягы тартиптерине ошол негизинде байкоо жүргүзөбүз. Биз мына мурун күзгү шайлоодо да байкоо жүргүздүк, президенттик шайлоодо, анан ушул жергиликтүү акыркы жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосунда да байкоо жүргүзгөнбүз. Азыркы убакта бизде 72 долгосрочный байкоочу уже ишин баштады. Ал эми кыска убакта болжомол менен 600 краткосрочный наблюдатель даярдайбыз да. Анын баары окутулган, жаңы мыйзамдын эрежелерине, жаңы өзгөртүүлөргө. Анан ошол ар бир округда ошол өзүнүн байкоосун ошол аркылуу жүргүзөбүз да. Анан байкоо ушул шайлоо процесси бүткөндөн кийин 2 отчет беребиз. Биринчи бул алдын ала отчет, ошол жакта баарын көрсөтөбүз. Кандай шайлоо процесси кандай өттү, мыйзамды өттү, мыйзам бузуулар болсо кайсын бузуулар болду, сот тарабынан кандай иштер каралды, доо арыздар кандай тартипте каралды, ачык каралдыбы, ачык эмес каралдыбы. И аягында баягы итоговый финальный отчет жарыялайбыз да. Ошол процесстерди өтүшү боюнча. Мисалы үчүн шайлоо боюнча көп өзгөртүүлөр кирип атат. Мисалы үчүн 120 депутаттын ордуна 90 депутат. Алгач ушул сан боюнча суроо бергим келип турат. Сиздин пикириңизде санды азайтып көбөйтүүдө кандайдыр бир радикалдуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Эми бул дагы мен ойлойм коомчулуктун талабынын бири болчу. Баягы 120 депутат кылбай, кичинекей өлкөбүзгө 120 депутат кылбай, андан да азыраак болуш керек депчи. Өз убагында биз дагы 120 депутаттан аз депутат менен иштеп келгенбиз. Негизи кээ бир эксперттер мындай айтат да, депутаттык аздыгы болгондо алар менен баягы сүйлөшүп, мындай оңойраак какой-то бир лоббированиени чечкенге оңойраак болот депчи. Эми мен ойлойм 120 депутат же 90 депутат анчалык деле баягы чоң айырмасы жок. Негизи эле жалпы шайлоолордун жүрүшү боюнча дагы аябай өтө көп сандаган өзгөртүүлөр кирди быйыл. Анан кийин ал боюнча жаза баспайлы деп талапкерлер дагы окутуулардан өтүштү, журналисттер туура чагылдыруу боюнча дагы окутуулардан өттү. Анан кийин сиздер дагы албетте байкап атасыздар. Бул өзгөртүүлөрдүн арасында кандай артыкчылыктар, кандай кемчиликтер, кандай кооптонуулар, кандай мүчүлүштүктөр же болбосо кандайдыр бир өзгөчө мүмкүнчүлүктөр бар? Шайлоочулар үчүн, коомчулук үчүн, балким талапкерлер үчүн ар тараптуу ала турган болсок. Бираз аябай жалпы суроо болду. Жакшы баягы
мүмкүнчүлүктөрдөн баштайлык. Бул биринчиден бул да коомчулуктун талабы болгон. Ошол партиялардын тизмесинин ичинен биз тандаган депутат ошол талапкер депутат болсун депчи. Азыр өзүңүздөр билесиңер, партиялардын тизмелери ачык. Шайлоочу партияны тандап, анан ошол партиянын ичинен да талапкерди тандай алат. Бул жакшы нерсе деп ойлойм. Бирок ошол эле кезде ушул мыйзамды иштелип чыгып атканда жумушчу топ эки вариант берилген. Бир вариантта же жалаң партиялык тизме менен шайлоону калтырайлык системаны, ошонун ичинде ачык список болсун депчи. Же бир мандаттуу баары бир мандаттуу округ боюнча шайлансын депчи. Азыр бизде смешанный параллельный система болуп калды. Бул дагы өзүнүн мындай шайлоочуларга кичине кыйынчылык болуп калабы деп тандоо процессиндечи. Анткени биринчиден бир мандаттуу округ менен шайлаш керек талапкерди, депутатты. Экинчиден, биринчиден партияны тандайт, анын ичинен тизменин ичинен өзүнө жаккан талапкерди тандайт. Бул дагы ушул шайлоо процессине кичине татаалыраак процедура болуп калдыбы деген ой бар да. Анан дагы ошол эле партиянын ичиндеги партиянын тизмеси шайлоосу боюнча бул ошол эле мындай карасак бир мандаттуу округдай болуп калды да. Мындай жазылганы менен ар бир партия ошол тизмени түзүп атканда ар бир райондон бир өзүнүн талапкерди таап ошого жүктөйт да. Мисалы сен Таласты карайсың, сен Нарындамды карайсың, ошол шайлоочулардычы. Анан дагы бир тобокелдиги шайлоочулардын активдүү укугу камсыз кылуу да. Жаңы өзгөртүү киргизилген. Ошол бир мандаттуу округ боюнча шайлоочу ошол жергиликтүү аймактын жашоосу болуш керек. Биринчиден, ошол эле кезде 90 күндөн кем эмес убакытта регистрациясы болуш керек. Ошондуктан азыр бир мандаттуу округ боюнча кээ бир шайлоочулар тизмеге кирбей калган да. Тизмеге кирбей калган. Бул дагы баягы ички миграциянын да маселеси бар. Анан дагы бир биз дагы ушул жалпы иш коомдук фонду борбордук шайлоо комиссия менен биргеликте көп окутуу мындай региондорго чыгып келдик. Ошондо дагы мындай жергиликтүү калк айтып атат, эмне үчүн шайлоочуга ошондой талап коюлду, ал эми талапкерге ошондой талап коюлган эмес депчи. Биз дагы мисалы азыр ошондой чек жок да. Мисалы Бишкекте жашап, Нарынга барып өзүнүн талапкерлигин койсо болот. Ценз оседлости деген жок да. Алар айтат, бизге башка жерден келип алып, биздин баягы жергиликтүү маселени билбесе, проблеманы билбесе, анан келип өзүнүн талапкерлигин коюп, депутат боло алабы депчи. Азыр дагы мындай сунуштар болуп аткан. Ошол эмки өзгөртүүлөр киргизип атканда дагы талапкерлерге дагы ошондой талап коюш үчүнчү ошол өзүнүн талапкерлигин ошол жергиликтүү аймактын жашоо мүчөсү кое алат деген талапты коюп бергиле деп ушундай көп сөздөр болуп атат да. Дагы кандай тобокелдик? Эми бир мандаттуу округ боюнча биз алдын ала айтканбыз, ушул округдарды түзүп атканда талаштар пайда болушу мүмкүн депчи. Ошондой эле биз айткандай эле башында эле ушул округдарды түзүп бекитип атканда 1-2 округ боюнча талаш-тартыштар болгон. Бул дагы жогорку кеңештин сессиясында да талкууланган. Кээ бир учурда кайсы бир тараптардан борбордук шайлоо комиссиясына басым көрсөтүлгөн жокпу деп ушундай маселелер көтөрүлгөн да. Ошол эң негизги ошол. Анан бир мандаттуу округ боюнча дагы өзүбүздүн уже башыбыздан өткөн 2000-жылы, 2005-жылы баягы жыйынтыгы чыккандан кийин көп талаш тартыштар көп болот да. Ошол да бир мандаттуу округтар боюнча ушундай тобокелдиктер да бар да. Анан бир жагынан баягы биякта партийное строительство деп коебуз го. Ошол партиялардын өнүгүү боюнча кичине мындай артка кеттикпи деген ой бар да. Бирок жакшы нерсеси баягы мурун биз айткандай
партийная коррупция деген жок болду. Азыр ар бир шайлоочу өзүнүн жаккан талапкерлигине партиядан да тышкары өзүнүн жаккан талапкерлигине да добуш бере алат. Ошол эле маалда жанагы атайын талаптар бар го. 70%тен ашык бир жыныстан болбош керек. Анан 15% этникалык азчылыкты түзүш керек деген сыяктуу. Айталы, мисалы ошол эле партияда 54 адамдын арасынан бир ончактысы эле аябай көп добуш алды, калгандары албай калды. Бирок ошентсе дагы тизмеге тигилер кошулуп калабы? Биякта ошол жагы кандай болот? Бул дагы бир аз элестете албай атам да. Тобокелдик болуп эсептейбиз да биз дагычы. Анткени ошол квоталар, камсыз кылынган квоталар, бул баягы тизмени түзүп атканда эле иштейт да. Тизмени көрсөтүп атканда ар бир партия ошол эрежелерди сакташ керек. Ал эми добуш күндөн кийин, добуш берүү күндөн кийин бул квота только аял талапкерлерге эле камтылган да. 30%тен кем эмес. Кандай добуш албаса дагы, биринчиден ошол мисалы 9 мандатка ээ болду саясий партия. Мыйзам боюнча 30% эми 3 мандаттан кем эмес. Биринчи мезгилде, биринчи убакытта ошол аял талапкерлерге бериш керек. Кандай добуш албасын. Андан эркек талапкерлер андан да көбүрөөк алган болсо дагы 30%тен кем эмес аял талапкерлерге мандат берилет да. Ал эми баягы башында көрсөтүлүп аткан этникалык азчылыктын өкүлдөрү, мүмкүнчүлүгү чектелген талапкерлер, жаштар, алардын баягы добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча аларда квоталар уже баягы камсыз кылынган эмес да. Бул дагы бир маселе, баягы башында көрсөтүп, бирок добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча кандай болуп каларын эч ким камсыз кылган эмес ошону. Кыскача жарнамадан кийин маегибизди уланталы, анда урматтуу көрөрмандар, биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, биз шайлоолор тууралуу маегибизди улантабыз. Бизде конокто Жалпы иш коомдук фондунун шайлоо боюнча эксперт юристи Бакыт Самаков мырза. Биз жогоруда жанагы тизмелер тууралуу кеп кылаттык эле. Тилекке каршы жыйынтыгында жанагындай талаптар, камсыз квоталар камсыз кылынбаганы дагы өкүндүрөт. Урмат, дагы бир нерсе айтып коюш керек. Баягы дагы бир талапкерлерге бир жогорку кеңеште каралып атканда бир талап кошулганда, баягы жогорку билими боюнча талапкердин жогорку кесиптик билиминин кем эмес болуш керек депчи, диплом о высшем образовании, не ниже высшего профессионального образования депчи. Ошондуктан биякта дагы ошол квотада көрсөтүлгөн определенный категориялардын жогорку билими көпчүлүктө жок болушу мүмкүн да. Ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көп саны жогорку билими жок. Биз бир жактан аларга шайлоо укугун камсыз кылабыз деп эрежелерди киргизип атабыз. Экинчи жактан баягы тоскоочулук да болуп атат да. Көпчүлүгү эми мындай көп саны жогорку билими жок. Жогорку билими жок болсо уже депутаттыкка кое албайт. Ошол адамдар жаш өзгөчөлүгү дагы 25-ке көтөрүп койду. Жаш өзгөчөлүгү 25-ке дагы көтөрүлгөн, ооба. Эми бул баягы жогорку билим жагынан талап коюлган да. Мындай санап кетсек, ошол 25 жашка жогорку билим болуп калышы мүмкүн да, уже баягы диплом алыпчы. Бирок тилекке каршы жогорку кеңеш бул өкүлчүлүктүү орган, анан кийин ар бир калктын катмары өкүлү болсо дагы жакшыраак болмок. Ооба. Бул жагынан алганда албетте жаштардын кандай десем эле өкүлү, себеби бизде 29тон ары жаш дегенде кирбей калып турбайбы? Эми азыр эл аралык стандарттарда баягы ошол возрастты көбөйтүп атат. Мүмкүн эми ар кандай болушу мүмкүн. Бизде 30% калк. 30% калк жаштар. Бирок азыр деле мындай талапкерлердин тизмесин карасак, жаштар көп. Эми биз да ишенибиз бар. Буюрса
ошол жаштарды колдосо, ошол жогорку кеңеште баягы жаңы курам жаштардан, жаңы адамдардан баягы түзүлгөн курам болот деп биз да ишенип атабыз. Эми анын шайлоонун жыйынтыгы кандай болот, ал уже мезгил көрсөтөт да. Ошол убакта да бир айтып кетчү нерсе, биз күзүндөгү баягы окуялардан кийин саясий кризиске такалып калбадыкпы? Ошондуктан бул баягы эртерээк баарын нукка коюш үчүн конституцияны да өзгөрттүк, баягы жаңы мыйзам да кабыл алды. Бирок ошол эле кезде жаңы мыйзамды талкуого, мындай жалпы коомчулук талкуого, ошол баарын баягы кемчиликтердин жакшы жагын талкуого убакыт аябай аз болду. Азыркы күнү деле биз көп баягы окутуу иш-чаралар менен чыгып атканда көп учурда талапкерлер да, саясий партиялар да ошол жаңы мыйзамдын эрежелерин мындай аягына чейин түшүнүксүз болуп атат да, суроолор көп болуп атат. Ошондуктан ошол аз убакыты болуп калганы эле ошол дагы кемчилик болуп атат да. Мындай мыйзамдар негизи 1 жыл мурун ушундай коомчулукка талкуу болуп, жаман жактарын же жакшы жактарын талкуу болуп, ошол негизинде анан мындай иштелип чыкса жакшы болот эле. Бирок бизде биринчиден ошондой шарт түзүлүп калды, баягы астыга жылыш керек болуп калды. Бирок эми ошого карабастан ойлоп атабыз, Борбордук шайлоо комиссиясында биз дагы анан бул көп учурда мындай да, талапкерлер же мындай көбүбүз ойлойбуз, шайлоо бул Борбордук шайлоо комиссиясы менен жана байкоочулардын иши депчи, эми мындай карагандачы, активдүү катышкандар ушулар депчи. Негизи шайлоо процесси ар бир субъектке кызыктар болуш керек да. Шайлоочудан баштап, ошол эле талапкер, саясий партия, ички укук коргоо органдары, мамлекеттик органдар, ошолордун баары кызыктар болуш керек. Өзүнүн салымын баягы мыйзамда көрсөтүлгөн өзүнүн баягы салымын кошуш керек. Бул баягы жалпы баарына тийиштүү да. Ошол эле, бирок кээ бир учурда айтып атпайсызбы, баягы эки көйгөйлүү маселе калган, бул подкуп менен административдик ресурс депчи. Кээ бир учурда ошол мамлекеттик кызматта тургандар же муниципалдык кызматта тургандар өзүнүн баягы полномочиялардан тышкары чыгып, шайлоо процессинде баягы аралашып кетет да. Негизи, мисалы муниципалдык кызматтын негизги баягы иш-чарасы бул шайлоо процессин үзгүлтүксүз жылуулук менен, электр энергия менен ошо шайлоо участкаларды камсыз кылуу эле ушу менен бүтүш керек да. Кээ бир учурда баягы мурунку шайлоолордо деле биз байкап жүргөнбүз. Мен ушул акимчиликтин баягы жооптуу адамымын деп участканын ичине кирип алып, процесс менен уже башкарып баштаган учурлар да болгон. Ошондойлорго биз жол бербешибиз керек. Бул дагы баягы административдик ресурстун бир признакы да. Сиздер ошо жана бузуулар тууралуу кеп кылып калбадыңызбы? Дагы кандай эми эле адамдан айла качып кутулбайт дегендей, улам жаңы ыкмалар, жаңы жолдорун таап, мыйзамдар бузулуп келатат. Ошол да бир быйыл активдүү колдонулган методдордун бири кандай? Аны кантип алдын алса болот болсо? Биз азыр мындай байкоо жүргүзүп атсак, көп учурда ошол талапкерлер башынан айтып кетейин, негизи кандай мыйзам жазылбасын, идеалдуу мыйзам жазылган күнү дагы талапкерлердин же саясий партиялардын ушул шайлоо процессине катышып аткан субъектилердин мындай ан сезими өзгөрмөйүнчө, кандай мыйзам жазбасак дагы, если ошол кишилер, ошол талапкерлер же саясий партиялар эски нук менен иштейбиз десе, анда кандай мыйзам болбосун, шайлоо ушундай эле баягы эски адет менен, таза эмес, бузуулар менен өтөт да. Ошондуктан биринчи убакытта, биринчи мезгилде ушул шайлоочудан баштап саясий партия, талапкер, бардык субъекттер, ушул шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн чогуу жаңы мындай көз караш менен, эми мен ойлойм, Кыргыз Республикасы жетишет уже баягы биздин өлкөбүзгө жетишет, баягы төңкөрүш ар кандай жамандык менен
ушул шайлоону таза өткөргөнгө аракет кылыш керек. Ошого карабастан көрүп атабыз, кээ бир партияларда кээ бир талапкерлер бузууларды ошондой эле баягы бузууларды түзүп атат өзүнүн иш чараларындачы. Анан азыркы убакта мындай тренд деп койсом болот. Чай берүү депчи. Ар бир талапкер өзүнүн айылына барып, же башка айылдарда округунда чай берүү көп мындай маселелер көп ушундай иш чаралар уюштурулуп атат. Бул да мыйзамсыз. Анткени баягы биз билбейбиз да, чай берип аткан негизи баягы чай берүүчү бул уже подкуп пара эсептелинет. Ошол эле ичинде биз билбейбиз, ошол чай берип атканын ичинде эмне болуп жатат. Мүмкүн аякта акча таралып жатат. Же ар кандай баягы подкуп же бирөөгө басым көрсөтүлүп атабы, кандай бул ушундай азыр иш чараларга жол бербешибиз керек да. Ошого карабастан ошондой эле үгүт иштерин алдын ала баягы мөөнөтү келелекте эле уже үгүт иштеринин мөөнөтү келелекте эле уже үгүт иштерин кээ бирлер баштап койгон учурлар да бар. Азыр ушу Борбордук шайлоо комиссия маалыматына таянсак, 30тан ашык уже арыз түшкөн. Ар кандай бузуулар боюнча. Ошол эле администрациялык ресурс. Кээ бир учурда биз мындай деп атпайбызбы? Ошол муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер, кээ бир кызматкерлер баягы эски эмелерин өтө элек да, ошо ичинде калганда эски схемалар, эски эмелер боло берет деген мындай эме менен иш алып баргандырчы. Победители не судят дегендер да бар. Баягы эмне болсо дагы баягы эметебиз депчи. Анан дагы бир ушул жерде айтып кетчү нерсе, өзгөртүүлөр. Мурун шайлоо добуш берүү күнүнө 3 күн калганга чейин, 3 күн калганда партияны жана талапкерлерди четтетүүгө мүмкүнчүлүк жок болчу. Азыр болсо любой этабында, даже шайлоо добуш берүү күнүнөн кийин дагы талапкер шектелинсе, ошол бузуулар келтирди деп, талапкер же саясий партия болобу, Борбордук шайлоо комиссиянын мүмкүнчүлүгү бар. Ошол талапкерди же саясий партияны баягы каттоодон чыгаруу маселесин чечкенге. Сиз айтпадыңызбы, бул шайлоо бир гана Боршайком же болбосо ошол эле бир байкоочулардын иши эмес, бул жалпы коомчулуктун жана ошол эле маалда саясий партия талапкерлер бүт субъектилердин жоопкерчилиги депчи. Демек биз шайлоочуларга дагы бир кайрылып кетүүңүздү суранып атам. Мисалы үчүн жанагы сиз айтып аткандай чай берүү, ошол иш чаранын катышуучусу болуп калса адам эмне кылыш керек ал? Ошол иш чарага катышуусу болуп калса, биринчиден андай иш чарага катышпаш керек. Экинчиден эми бир досу, тууганы аркылуу ал билбей эле ошол бизде дагы ошол мындай бир мындай кандай көйгөй деп эсептесек болот. Биз дайыма айтабыз, жолугушат да. Жолугушуу өткөндөн кийин салт боюнча чай бериш керек деп баарын обедке чакырат. Эми чакырылган жерден калба деген принцип менен. Эми чакырылган жерден шайлоо убагында калыш керек. Мыйзамга таяныш керек. Бул оңой эмес, бирок ошого аракет кылыш керек. Эми ошондой бузууларга күбө болсо, если мындай өлкөбүз астыга жылсын, шайлоо таза өтсүн деп өзүнүн ички максаты бар болсо, ошондой фактылар боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына же округдук шайлоо комиссиясына ошондой билдирүү берилиш керек. Анткени ар бир факт боюнча канчалык таза өтсө, ошончолук ошол шайланган депутаттарга коомчулуктун ишеними бар болот да. Анда биз андай болбосо, анда биз эски адет менен эле кете бериш керек. Ким канчага сатылса, ошол эле кезде шайлоочуларга да бир кайрылым. Пара албагыла, өзүңөрдүн добушуңарды сатпагыла да. Биз баягы эле биздин добушубуз эчтеке чечпейт, андан көрө акча алып алайын, кичине болсо дагы күнүмдүк тамак ашка жетиштүү болот деген
ошондой баягы ойлордон алыс болуш керекпиз. Ар бир добуш, ар бир шайлоочунун добушу бул биринчиден ошол жогорку кеңештин жаңы курамы өлкө үчүн күйгөн адамдардан түзүлсүн десе, өзүнүн добушун сатпай, ушундай бузууларга күбө болсо, албетте билдирүү жасаш керек. Ошону анан талапкерлерге жана саясий партияларга да чакырып, баягы мыйзамдын талаптарынан чыкпаш керек. Баягы эски адет менен азыр уже баягы коомчулуктага чыдабайт. Анан мен ойлойм, уже эми жетиштүүгө деп дейм да, азыр уже астыга да жылыш керекпиз, уже канчалык эле ошондой эле жүрө беребиз дегендей да. Анан биз дагы баягы пользуясь случаем деп урмат сизге дагы ушу жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча гид дагы разработка кылганбыз. Сизге дагы берип коеюн, орусча, кыргызча. Биякта мындай баягы жөнөкөй тил менен шайлоо эрежелерин түшүндүргөн мындай эме да, жолдомо деп коелу. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, бизге убакыт бөлүп, дал ушундай гидтерди тартуулап, анан албетте маанилүү кеп кеңештериңиздерди айтканыңыздар үчүн. Бизде мейманда Жалпы иш коомдук фондунун шайлоо боюнча эксперт юристи Бакыт Самаков болду. Азыр болсо биз сиздерге чакан сюжет тартуулайбыз. Албетте чуркоо маанилүү, чуркоо ден соолукка өтө пайдалуу. Мына ошол марафондон бир аз чакан репортаж назарыңыздарда, андан кийин биздин программабыз уланат. Дагы болсо биздин студиябыз дагы бир маанилүү меймандар менен толукталат. Алыстабыңыздар. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Эми саясаттан экономикага өтөлү. Ошондуктан бүгүн бизде студиябыздын мейманы экономика илимдеринин доктору, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин профессору Бактыгүл Сулайманова. Убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жана албетте биздин маегибизге сиздер да кошулсаңыздар болот. Студиянын номерлерин албетте жаңы эле экрандардан көрө алдыңыздар. Ал эми азыр болсо маегибизге өтө берели. Албетте акыркы 2 жыл халкты абдан баалар таң калтырып, чочутуп, анан кийин акыркы учурда биз көнүп да баштадык. Бул эми дүйнөлүк тренд деп да айтып келебиз, бирок айрыкча Кыргызстанда өндүрүлгөн тамак аш кымбаттаганда бир аз аябай кейип кетет экенсиң. Негизи баалардын мындай асмандоосу бир гана ошо дүйнөлүк тренд менен байланышканбы? Себептери көп, бирок негизги себептери кайсылар? Эми биринчиден саламатсыздарбы, экинчиден ошо негизги себептери бул баягы былтыркы ошол пандемия кризис башталгандан биздин ошол экономикабыз, өндүрүшүбүз токтоп калды да. Анан ошону менен тышкары дагы биздин мисалы азыр алып карасак, жылдын башына салыштырмалуу биздин ошол баалар 9,18%ке өсүптүр да. Башка товарлар 20% өсүп атат да. Эми бул деген бул баягы дүйнөлүк баалардан дагы көз каранды болуп атат. Анткени да бизде мисалы ВВП ички дүң продукциябыз былтыркы жылга караганда 3-6%ке өсүптүр. Бирок бизде деген ички дүң продукциянын көлөмү өсүп атат, бирок биздин баягы өндүрүшүбүздүн саны өскөн жок да. Ошол продукт товарлардын көбүрөөк өндүрүп чыгарылышы болгон жок да. Ошондуктан биз дагы ошол Кыргызстандын өкмөтү ошол биздин жанагы айыл жергесинде окат кылган, мал менен окат кылган ошол айылдын тургундарына карап, биздикер ошол малды мисалы башка өлкөлөргө көп кете баштады да, чет өлкөлөргө. Ошолорду экспорттогонго тыюу салды, мисалы импорттогонго көп товарларга уруксат берилди. Анткени деген биз өзүбүздүн ошол өндүрүп аткан продукциябыз менен өзүбүздүн элибизди камсыз кыла албай калдык да. Ошондуктан биз деген башка эң ири ошол продуктларды өндүргөн ишканалардан алышыбыз керек болуп калды. Ошондуктан биздин ошол баалар ошондой чет өлкөлүк биз бааларга карап, анан дагы биздин ошол кандай элибиздин керектөө деңгээлине карап көтөрүлүп калды да, ушундай.
алар. Азык-түлүккө болгон бааларды турукташтыруу үчүн кандай иш-чаралар керек? Сиз эмнелерди сунуштайсыз? Эми биздин ошол азык-түлүктөрдү турукташтыруу үчүн биз баягы өндүрүшүбүздү көбүрөөк көбүрөөк чыгарышыбыз керек өз продуктларыбызды. Мисалы азыр деген ошол быйыл жылдын башынан баштап биздин жана ошол мисалы эркин экономикалык зонада өндүрүлгөн товарларды салыктан бошотуп атышат. Биздин ошол ишканаларда кичи ишканалар өндүрүп аткан товарларды салыктан бошотуп ошондой катламдарга барып, жеңилдиктерге барып атышат. Анткени бул деген өзүбүздүн ошол өндүрүшүбүздү көтөрүп, бир аз да болсо ошол бааларды кичине төмөндөтүш үчүн да. Анан да бул да себебинин бири бизде көбүнчө ошол биздин ички дүң продукциябыздын мисалы 10% эле мисалы алтын түзөт да, соода алтынды сатуу боюнча. Анан былтыр ошол былтыр бизде мисалы алтын абдан жакшы сатылып аткан ошол ички дүң продукциянын жалпы эле ошол өндүрүштүн 20%-ин камсыз кылчу да. Анан кийин быйылдан баштап баалар алтынга түшкөндөн кийин биздин ошол ВВПбыз да ички дүң продукциясы да ылдыйлап, өндүрүшүбүз да ылдап калды да. Мисалы 986 миллион доллар түзүптүр. Ошол 1,5 миллиард доллар жалпы өндүрүшүбүздүн ичиненчи. Анан ошого карата дагы бизге баягы биздин экономикабызга көп сезилген эмес да. Ошондой алтын жакшы сатылып, ошол дүйнөлүк рынокторго чыгып аткан үчүн анан быйыл ошол акчанын сатылышы, то есть алтындын сатылышы азайгандан кийин ошондой азыркы биздин ички дүң продукциябыздын кемчиликтери эми азыр билинип атат да. Ошо камсыз кыла албай атабыз мурункудай өндүрүштүн процентин. Албетте быйыл Талас облусу дотациялык район облус болбой калганы дагы бир жакшы жаңылыктардын бири болуш керек. Мунун себеби эмне деп ойлойсуз? Эми бунун себеби анткени акы деген алтын кен ишканасы ачылды, Жыруй ошол Орусия мамлекетинин ошол ишкерлер менен чогуу ошол ачылган ишкана алтын өндүрүү боюнча. Анан эгерде ошол Талас жергесиндеги болгон бүт алтын көлөмүнүн баары өндүрүлсө, анда ойлойм ошол Талас область эмес, биздин жалпы башка райондорубуз, региондорубуз да ошол дотациядан кичине да чыгышы мүмкүн да. Ошол Кумтордон кийинки ири ошол алтын өндүрүү ишканасы ошол эсептелип калат да бизде. Мен суроолорум бир аз мындай хаотикалык түрдө берилип атат, бирок эмне кызыктырса дароо эле берип атам. Себептенде азыр албетте мындай көйгөйлөр көп. Анан мисалы үчүн ошол эле Кытайдан келген товарлар дагы үзгүлткө учурабай, кыскасы логистикалык маселелер көп болууда. Логистикалык маселелерди жөнгө салуу үчүн кандай жолдорду сунуштайт элеңиз? Эми логистика боюнча баягы ошол былтыркы жылдары бир ошол суроо чыккандан Нарын аймагында ошо соода логистикалык борборлорду ачуу жөнүндө ошондо баягы ар кандай баягы ойлор пикирлер болду. Ошондо баягы Нарын тургундары дагы каршы чыгышты, кээ бир биздин коомдук ишмерлер да каршы чыкты. Бирок бул деген саясий жактан, экономикалык жактан баа берсек, бул абдан жакшы болгон ишөбөлгөлөр болуп атат да. Эми азыркы мисалы өкмөттүн программасына, экономик программасына ошол соода логистикалык борборлорду куруу деген ошол кирип атат да иш-чара. Анткени бул деген баягы бизди өзүбүздүн баягы чет өлкөлүк рынокторго, чет өлкөлүк ошол өкмөттөргө көз каранды болбой, өзүбүздүн товарларды ошол жерде мисалы логистикалык соода борборлорунда товарлардын сапаты текшерилет, аларды кандай башка чет өлкөлөргө алып баруунун жолдору түзүлөт. Андан кийин ошого деле мисалы малды мисалы муздоодо ошол жанагы бөлүштүрүүдө деле мисалы бизде
таза салынган ошондой атайын жерлер жок да, ошондой жерлер курулмак. Анан эми биз дагы өзүбүз ошол чет өлкөгө, мисалы чет өлкөгө, кошуна өлкөлөргө экспортко кетириш үчүн мындай көп условиялар болуп атпайбы? Мисалы ошол эле ЭЭП мамлекеттердин ичинде ошолорго карап биз өзүбүздүн чыгарып аткан товарларыбызды жакшы бир сапатка келтирип, жакшы бир логистика жолдорун түзүп, ошону көтөрүүгө бул жакшы өбөлгө болот деп ойлойм да. Анан бул дагы биздин жеке ишкерлерибизди дагы, ишканаларыбызды дагы сапаттуу продукцияны чыгарууга жана өзүнүн товарлары үчүн толук кандуу жооп берүүгө ошол жакшы түрткү болот деп эсептейм да. Интернет соода акыркы пандемиядан бери болуп көрбөгөндөй өнүгүүдө. Анан кийин азыркы учурда мисалы үчүн Кыргызстанда ошондой эле атактуу болгон Wildberries, Amazon сыяктуу marketplace, маркет аянтчылар дагы өзүнүн ишин активдүү жүргүзүп атат. Анан кийин сиздин оюңуз боюнча, мисалы үчүн азыр эми көп популярдуу болуп аткан креативдүү экономика деп атабыз. Креативдүү экономика, Кыргызстандагы креативдүү экономиканын потенциалына сиз кандай баа бересиз? Эми креативдүү экономика деп ошондой эле биздин азыркы цифралык экономика, санариптештирүү экономикасынын ошол бирден бир багыттары болуп атат да. Анан ошондой бир онлайн платформада жүргүзүлгөн ошол соода бул азыркы заман талаптары боюнча биз келе атабыз да. Бирок бизде анчалык бул өнүккөн эмес. Анткени биз көбүнчө ошол Бишкек шаардын гана кардарлары, мисалы же ири ошол райондордун гана кардарлары колдонулат да. Бирок бул бир жагынан биздин ишкерлерге өзүнүн соодасын мындай кененирээк жүргүзүүгө жардам берет. Бирок биз, мен ойлойм, бул креативдүү экономика астан бир 4-5 жылдын ичинде толук түптөлүп калат деп ойлойм. Анткени биз азыр биздин элибиз азыр пока мындай кандай айтсам, наличный акчалар менен колдонуп жүрүшөт да. Эгерде биз толук ошондой карточкаларга, мисалы накталай акча эмес жүгүртүүгө толук өтсөк, ошондо дагы мен ойлойм ошол онлайн платформасына, интернет платформасына соода дагы көбүрөөк жакшы өнүгөт болуш керек. Бирок мен бул кадамдарга ошо креативдүү экономиканын өнүгүшүнө кошулам, каршы эмесмин. Албетте, кандай десем, сиз айтып калдыңызбы, акчаларды онлайн жүгүртүү боюнча негизи акчаны кайсы валютада кармаш керек, каерде кармаш керек, акчаны кайсы жерге салган мындай кандай десем, пайдалуу, кирешелүү деп ойлойсуз? Эми бул карасак, эми биздин баягы биз өзүбүз көнүп калганбыз да, баарын доллар менен эсептеп да. Мисалы бунун деле туура эмес таасири болот да. Анткени биз деген өзүбүздүн мисалы азыр долларга болгон суроо талапты көбөйтүп атабыз, өзүбүз. Суроо талапты көбөйтүп атабыз. Биз мисалы өзүбүздүн сомубуздун наркын түшүрүп атабыз да. Ошону деген мисалы көтөрүш үчүн биздин өкмөт деле, соода палатасы деле мындай киргизишкен да, мындай иш-чараны. Ошо мисалы деген биз эгерде өзүбүздүн мүлкүбүздү, үйүбүздү сатсак, ошону сомдук нарк менен рекламаларга чыгарууга, мисалы кээде автотранспортду дагы сатсак, мисалы сомдуу наркы менен чыгарууга да. Анткени биз деген өзүбүздүн баягы ошол ойлонуу сезимибиз, ошону доллар менен эсептеп көнүп калганбыз да. Баары биз баягы сомду бизге айтсак да, биз аны анчалык кабыл албайбыз да. Биз аны баары бир долларга которуп, анан доллар менен түшүнөбүз да. Ошондуктан бирок дүйнөлүк валюталар азыр ойноп атат. Мисалы доллар көбүнчө эле биздин ошо калкыбыз доллар менен сактайт да. Анан кийин баягы чет өлкөгө көп чыгып жүргөн, чет өлкөдөгү ошол соода борборлору болгон, мисалы ошол биздин ишмерлерибиз, алар көбүнчө ошол евро менен да жүрүшөт да. Көбүнчө ошол мисалы быйыл доллар эмне үчүн алтын баасы түшүп кетти? Анткени деген ошол доллар өзүнүн баягы дүйнөдөгү ошо рынокто болгон баасын катуулатты да.
азыр мындай бекем баягы отургузуп өзүнүн доллар өзүнүн наркын көтөрдү да. Анткени кандай болсо да биз баарыбыз ошол доллар менен ошол жүгүртүп иштерди жүргүзгөнгө ошол көңгөмбүз да. Ошондуктан мен эми ойлойм баягы сом менен сомду жүгүртүшүбүз керек, бирок долларды катып койсок деле болот. Доллар евронун кийинки. Демек, мисалы үчүн сиз айтып аткандай, соода кылууда сом менен көбүрөөк эсептеше турган болсок, сомдун күчтүүлүгү биз ошол аркылуу мындай дагы кандайдыр бир деңгээлде таасир ете алабызбы? Жок, ошол деген мисалы деген эгерде сом көбүрөөк мисалы ошол биздин экономикабызда ошо сом көбүрөөк жүргүзсө, анда биздин баягы сомдун керектүүлүгү биз үчүн өсөт да. А мисалы деген ошол бизге кечке доллар менен мисалы акча жүгүртүп берсек, анда баягы элдин баары эле доллар издеп эле, менкаларда ошол доллар эле алмашып атпайбы. Ошондуктан деген биз ошол сомду жүгүртүп, өзүбүз ошондой сомду жүгүртүүгө көңүл керек. Ошондо деген сомдун керектүүлүгү көбүрөөк болот да. Доллар мисалы азайып, ошондо биз мисалы улуттук банк ошондой иш-чараларды алып барат да. Мисалы эгерде деген улуттук валютанын наркын көтөрүш үчүн улуттук банк ошол чет өлкөлүк валюталарды жүгүртүүдөн алып чыгат. Эгерде деген мисалы эми мындай болбойт болуш керек, баягы биздин улуттук валютанын наркын түшүрүү иш-чаралары болбойт болуш керек. Мисалы улуттук валютанын наркын түшүрүш үчүн тескерисинче улуттук банк кайра ошол өлкөдө акча жүгүртүүгө чет өлкөлүк валюталарды кошот да. Ошону карата бул дагы ошондой иш-чаралардын бири да. Демек, жөнөкөй жаран сомду көп колдонуу менен сомдун курсун жогору кармоого кандайдыр бир деңгээлде таасир бере алат. Болот, ооба. Мен билиптирмин. Андан тышкары дагы курстун туруктуу болушуна дагы кандай себептер бар? Мисалы үчүн мен жөнөкөй жарандар айтып өттүңүз. Эми курстун туруктуу болушуна бул эми көп фактор болот. Эң негизинен биз баягы чет өлкөлүк ошол экономикадан көз карандыбызда. Мисалы бизде баягы ошол ЭЭП мамлекеттеринин ичинен эң эле биздин ошол лидер болгон Россия мамлекети, көбүнчө ошол Россия мамлекетинин ошол курстары алар кандай кармашса, биз дагы көбүнчө ошондой кармайбыз да. Андан кийин биздики да ошол мисалы баанын ошол дүйнөдөгү алтындын баасына жараша, нефттин баасына жараша, ошолорго жараша биздики да өзгөрүп турат да. Бирок биздики ошол көбүнчө ошол ЭЭП өлкөлөрүнүн көз карандыбыз да, экономикаларын. Алардын ошол курстары эгерде экономикалык кризистер ошондой баягы мындай бизге кандай десем бир өзгөртүүлөрдү бизге берсе, анда биздики да ошону өзгөрөт да. Анан кийин негизинен дагы ошол бизде эгерде экспорттагы көбөйсө, ошол биз өзүбүз көбүрөөк экспорттап, азыраак импорттап ошондой баягы экономикалык деңгээлге жетсек, ал дагы биздин ошол бир валютабыздын туруктуулугун берет да. Албетте мына биз көбүн эсе инвестор десе эле биз сөзсүз түрдө бир чет өлкөлүк инвестор деген сөз айкашын колдонобуз. Ал эми ички инвестор деген сөз айкашын көп колдонбойбуз да. Ички инвесторлордун көлөмү канчалык, алар эмне себептен ошол эле мисалы үчүн айрым маалыматтарга таяна турган болсок, Казакстандагы тышкы инвесторлордун эң көбүн сап башында турган инвесторлордун ошол эле кыргызстандык инвесторлор же болбосо ошол эле кошуна өзбекстандык инвесторлордун катарында дагы Өзбекстандагы тышкы инвесторлордун катарында кыргызстандык инвесторлор бар экенин билсек болот. Анан ички инвесторлор кайсы жакка көңүл буруш керек, эмнеге көңүл буруш керек? Инвестиция темаларын алсак, бул абдан көбөлүү маселе да. Анткени деген
ошол биздин баягы ички инвесторлорубуз ошол көбүнчө чет өлкөлөрдө ошол өзүнүн акчаларын салышып ишканаларды ачып жүрүшөт. Бирок деген ошол улуттук жок дүйнөлүк банктын ошол статистикасы боюнча бизде ошол Кыргызстанда биздин ошол калкыбызда 5 миллиардка жакын доллар акча бар экен да. Бул баягы үйлөрдө, капчыктарда, банктарда же мындай башка салынган акчаларда. Бул эле биздин бир эле тышкы карызды жаба турган акчалар болот да. Бирок деген ошол бизде убагында ошол тышкы инвесторлорду ошол жаңы тартып баштаганда биз ошол чет өлкөлүк инвесторлордун укуктарын көбүрөөк аларга укук бергенбиз да. Мисалы бизде чет өлкөлүк инвестициялар жөнүндө закон 1997-жылы кабыл алынган да. Ошондо деген алгачкы бизге келген инвесторлорду биз ошол 2-3 жылга салык төлөөдөн толук бошотчубуз. Анткени бизге ишканаларды ачып, ошол биздин өндүрүштү өндүрүп кетүүгө. Бирок кээ мамлекеттер инвесторлор мындан пайдаланып, өзүнүн баягы ишканаларын ачышып, баягы кирешелерди алып, товарларын сатып, ушинтип жабылып кетип калышканда, анан кийин биздин ошол өзүбүздүн Кыргызстандын инвесторлору ошол өзүбүзгө экономикага салганга мындай салышкысы келген жок да. Анткени деген башка өлкөлөрдө мисалы ошол эле инвесторлордун укуктары жакшыраак каралган да. Аларга мындай экономикасын, өзүнүн өндүрүшүн кенен жүргүзүүгө көбүрөөк шарттар түзүлгөн да. Анан кийин бизде болсо ошол дайыма эле кандай бизде мисалы ар бир 5 жыл сайын эле 10 жыл сайын же төңкөрүш болот, же революция болот. Бул да аябай тез таасын тийгизет да. Анан кийин ошол Кыргызстандын гана инвесторлор эмес, чет өлкөнүн инвесторлору деле көбүрөөк ошо качып кетип атышпайбы. Анткени деген бизде мисалы өзүбүздүн инвесторлор болсо, алар көбүрөөк мындай көбүрөөк чыгаша болуп калат да. Анткени алардын жана бюрократический процедураларды өтөт. Анан кийин салык төлөнөт, дагы көп ушулар эмелерге илинип калышат да. Ошондуктан биздин ишмерлер мындай жакшы кенен ишмердүүлүк жүргүзө албайт да биздин Кыргызстанда. Мисалы жылдын башынан караганда бизден ошол канча 360 миллион доллар инвестициялар, тикей инвестициялар кетиптир да Кыргызстанданчы. Келгени 112 миллион доллар болуптур да. Бул тышкы инвесторлордун инвестициялар да, көз караштары. Биздин ошол мисалы өзүбүздүн Кыргызстандын ошол ишкерлери жөн эле өзүнүн гана өндүрүштөрүн ачып эле өзүлөрүнүн эле ишмердүүлүгүн жүргүзөт, бирок эч нерсеге акчаларын салгысы келишпейт да. Ошол анткени биздин ошол өзүбүздүн инвесторлордун укуктары каралган эмес. Бизде протекционизм деген понятие жаңы эле кирип атат да. Бул өзүбүздүн ишканаларды, өзүбүздүн ошол товар өндүрүүчүлөрүбүздү колдоо политикасы, саясаты азыр жаңы эле ошол кирип атат да. Чейин андай политика бизде жок болчу да. Биз көбүнчө эле ошол чет өлкөлүк эле инвесторлорго, чет өлкөлүк мамлекеттерге эле ошондой көз каранды болчубуз да. Алардын эле колун карап турчубуз биз. Башкы себеп саясий туруксуздук да. Саясий туруксуздук, анан кийин биз ошол жаңы ошол инвестициялар алып баштаганда, кредиттерди алып баштаганда бизде азыр мисалы 4,8 миллиард доллар биздин тышкы карыз да. Көбүнчөсүн ошо Кытайдын мисалы кредиттери түзөт да. Анан бул эмне үчүн биз ошондой көз каранды болуп калганбыз? Анткени биз башында ошо кредиттерди алганда өндүрүшкө салган эмеспиз. Өзүбүздүн жанагындай экономикалык ошол регуляторлорго салган эмес да. Биз көбүнчө ошол жанагы бюджетти толуктоо үчүн, мисалы бизде көбүрөөк товарлар импорттолгон, экспорт болгон эмес, ошол экспорттун ошол кандай сода сальдосы деп коет, ошондой сода балансы, ошону жабыш үчүн көбүнчө мына инфраструктураны өнүктүрүш үчүн эле салганбыз да. Өндүрүш мына киреше алып келе турган тараптарга биз салган эмеспиз да. Ошондон биз көбүнчө ошол кредит алуу менен чет өлкөлүк инвесторлорду мурунку карыздарды жабуу үчүн алууга
ошол суроого биз ошого көз каранды болуп калганбыз да, ошо көнүп калганбыз. Сондуктан көбүнчө эле да ошон үчүн биз өзүбүздүн дагы өндүрүшүбүздү көп мындай колдогон жокпуз, өнүктүргөн жокпуз да. Рентабелдүү тармактарга эмес, көбүн эсе сиз айткан эски карыздарды жабуу же болбосо акча алып келбей турган тармактарга салынып калган. Социалдык сфера. Азыркы учурда ошол инвестициялар боюнча министрлик ачылды. Бул министрлик жалпы эле бул климатка, инвестициялык климатка жана жалпы эле экономикалык абалга кандай таасир бериши мүмкүн? Эгерде бул инвестиция министрлиги жакшы иштеп кетсе, бул абдан жакшы таасир берет. Анткени деген бул министрлик ошол биринчиден ошол мисалы законду карап чыгып, сөзсүз эле инвестициялар министрлиги деп өзүнчө кылыш керек беле? Эми биздики деген ошол көрүп көпчүлүк ошо инвестициялар биздин кредиттер көбүнчө карыз болуп, мындай керектүү эмес ар кандай эмелер отраслдарга тарап кеткен да. Ошон үчүн аларды бир мындай бир жолго салыш үчүн эң керектүү ошол тармактарды аныктоо үчүн, ошол инвестициялардын мисалы эффективдүүлүгүн аныктоо үчүн, алар кандай киреше берет, биздин экономикага кандай мисалы өсүш үлүшүн берет, ошону эсептөө үчүн бизге ошол көп ошол отделдер керек да. Ар бир аналитический отдел, мисалы методический отдел. Ошон үчүн мен ойлойм, буну өзүнчө министрликке бөлдү. Анткени деген бул инвестицияларды абдан мындай кылдаттык менен караш керек да. Кийин дагы көбүрөөк карызга кирип кетпей, эффективдүү тармактарга салыш үчүн. Мен ойлойм, бул туура түзүлгөн деп министерство. Анткени инвестиция боюнча мындай караган мен абдан мындай факторлор көп да. Оң да факторлор бар. Туура эмес карама каршы терс факторлору да бар. Экономикага каршы боло турган маселелер да бар да. Ошон үчүн ошонун баарын ар биринчи бөлүштүрүп, ар бир инвесторлор боюнча өзүнчө иштеш керек да, кылдаттык менен. Тышкы карыз жөнүндө кеп кылып калдык. Андан кийин азыр жаңы өкмөт келип бир катар чоң бир кандай десем убадаларды берип атат. Албетте ал жерде ал убадалардын ичинде бул кирешенин булактары так белгиленгенби, белгиленген эмеспи? Ал киреше булактары кайсылар болушу мүмкүн сиздин оюңуз боюнча? Ошолорду айтып өтсөңүз. Эми биздики ошол өткөндө биз дагы бир телеэфирде болдук, 5-каналда. Ошондо инвестиция министрлигинен бир өкүл келди. Ошол айтты, азыр инвестициялык долбоорлорду жаңыларды карап атабыз. Бул деген ошол Тоо кен тармагына, бирок азыркы жанагы жашыл экономиканын принциптерин кармап, ошол Тоо кен тармагына ошол инвесторлор тартып атабыз деп. Ошол жашыл, мисалы жашыл экономика деген бул ошол өзүбүздүн ресурстарыбызды, өзүбүздүн табигый суу, башка кен ресурстарыбызды мындай көп коротпой, үнөмдүү ошол жерибизди мындай кир кылбай сактоого жакшы колдонуу, ошо менен баягы ресурстарды мындай казыбалуу колдонуу деген билдирет да, баягы жашыл экономика. Биз мунун мисалы бизде күрөң экономика болчу. Күрөң экономика деген баягы кайсы болсо эле кендерди каза берүү, ала берүү, баягы сата берүү. Азыр болсо баягы биздин ушу мисалы экологиябыз дагы бузулуп атат, мисалы жер-жерибиз бузулуп атат. Мисалы ошол эле аймактарда тоолорго жакын жерлерде жашаган мисалы биздин ошо калкыбыз дагы көп азап көрүп атат да. Анткени алардын суулары булганып атат. Мисалы эгерден туура эмес мисалы жардырылса, тоолор мындай сел жүрүп кетип атат, же жер титиреп кетип атат. Ошондой факторлорду азайтуу үчүн ошол жашыл экономиканын принциптерин колдонуш керек да. Ошондой ошо инвестициялык долбоорлорду кабыл алып атабыз деди. Ошол жашыл экономиканы пайдаланып дагы ошол тамак мисалы көлдөгү же бүт эле биздин Кыргызстандын бүт эле жерибиздин рекреационный зоналарыбыз көп да, салуу жайлар. Мисалы ошол тоолорубузду, эмелерибизди жакшы мындай туристтерди күтүп алуу үчүн мындай центрлерди, борборлорду курууга да инвестициялык долбоорлорду
ошол ачып атабыз деп айтышты, ошол туризмди өнүктүрүү үчүн. Дагы да бир ошол айыл чарба инвестициялык долбоорлорду да тартып атабыз дейт. Өзүбүздүн баягы жөн эле баягы продукция эмес, ошол мындай сапаты бийик болгон, жакшы породалуу, ушундай мисалы мал жандыктарды багуу өстүрүү мурунку БССР убагындай же жакшы ошондой эле жакшы мындай жер жемиштердин жакшы түрлөрүн өстүрүп чыгаруушун боюнча ошол 3 тармак менен азыр ошол инвестициялык долбоорлорду баштадык деп өткөндө ошол министерствонун өкүлү айтты да. Киреше булактары тууралуу айтып аттык эле, сиз айттыңыз ошол эми жаңы өкмөт бурса жашыл экономикага басым жасайт, экологиялык бүтүндүктү сактап калганга аракет кылып, анан албетте ошол эле маалда кирешени көбөйткөнгө аракет кылат. Анан ал эми киреше булактары тууралуу айта турган болсок, кандай киреше булактары болушу мүмкүн? Перспективдүү багыттар тууралуу да айтып өтсөңүздөр. Эми бул ошол мен ойлойм, ошол кайсыл республиканын кандайдыр бир кандай суу болобу, кен болобу, же табигый болобу, мындай любой ресурстарын колдонуп, сатып ошондой киреше алса болот да мамлекет. Же мисалы мен ойлойм, ошол мисалы бизде дагы киреше булактарына эгерде туристтер көп келе баштаса, бизде мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү ошону биз көбөйтүшүбүз керек да. Мисалы деген карап кетсек, чет өлкөнүн мисалын алсак, мисалы Дубай да, мисалы Араб Эмираттары. Алар ошол өзүнүн инфраструктурасын жакшы кылып, туристтерди көп өзүнө привлекать этишти да чакыра алышты. Анан алар деген азыр көбүнчө мисалы азыр деле нефть менен деле эмес, кара алтын эмес, өзүнчө ошол мамлекеттик кызмат көрсөтүү ошол услугаларына азыр көбүнчө ошондон процент акча алып көбүнчө ошол экономикасы ошондон көтөрүлүп атат да. Мисалы мен ойлойм, бизге дагы ошондой мамлекеттик кызмат көрсөтүү булактарын кеңейтиш керек да. Мисалы деген эгерде бир чет өлкөлүк ишкана же ассоциация, корпорация мисалы бизге келип ошондой өзүнүн филиалын ачкысы келсе, ал ошол көбүнчө ошол мамлекетке көп акча төлөп, бизге мамлекетке көп акча төлөп, мындай жакшы үлүштөрүн да берип турмак да. Мисалы деген эс алуучу жайларды эле карасак, биз мисалы ошол Дубайга барсак, биз ошол сатып алган путевкабыздан жол кирешебизден тышкары биз ошол мисалы ошол эс алуу жайына келгенде андан тышкары мамлекетке биз ошол эс алуу үчүн болгондо салык төлөшүбүз керек да. Ошонун аныкталган баасы бар. Мисалы бизде да ошону киргизсе болот да. Мисалы же мамлекет кандайдыр бир ошол кызмат көрсөтө турган болсо, чет өлкөлүк ошол инвесторлорго ошондой өзүнүн бир процентин үлүшүн алат да. Ошондой бир киреше тармакты да киргизсек болот. Ошондой эгерде бизде баягы инвесторлор көбөйүп, чет өлкөлүк каражаттар көп келе турган болсо да. Дагы ички боюнча ошол айыл чарба продукциясынын сапатын жакшыртуу, экологиялык чистый, таза, экологичный ошол продукцияларды чыгарып, ошо менен биз жанагы рынокторду көбөйтсөк, мисалы ошондой эле мисалы мен ойлойм дагы эгерде айыл өкмөттөрү өзлөрү мындай теплица ушундай немелерди куруп, ошол айылдагы жеке ишкерлерге мисалы арендага берип, ошолорго колдонгон берсе, алар да бир киреше алып келип, ошол райондун мисалы капчыгына да акчалар түшмөк, балким ошол өзүбүздүн ошол тоо кендери жанагындай үнөмдүү колдонуу, ошол туризмди өнүктүрүү ошол негизги ошол кирешелүү булактар болот да. Анткени мисалы бизде мисалы курулуш
деле строительство курулуш өнүккөн болуп жатат. Мисалы азыр деле курулуш мисалы компаниялар азыр уже көпчүлүктөр иштебейт. Анткени бизде колхозда акча жок. Баары эле биздин көпчүлүгү азыр көпчүлүк ошо колхоздун көпчүлүк бөлүгү коммерциялык банктарга салып калыптыр да акчаларды. Ошондуктан акча жок. Алда бул азыр мындай кирешелүү да булак болбой калды. Ошон үчүн ошондой факторлорго карап киреше булактарын толук аныктоого ошол негизи инвестиция министрлигине кире турган да бул иш-чара болот. Болуш керек. Чоң рахмат. Расул Путриевич, өтө көп сандаган мындай маанилүү тезистерди айтып өттүңүздөр. Экономика илимдеринин доктору, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин профессору Бактыгүл Сулайманова болду бизде мейманда. Биз чакан рекламалык түрмөк тартуулайбыз назарыңыздарга. Биздин каналыбызда реклама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Ошонтип урматтуу меймандар, биздин программабыздагы соңуна келди. Барыңыздарга биз көңүлдүү кеч каалайбыз. Бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү жыйынтыкталсын. Жана албетте бүгүнкү темабыздын жыйынтыгы катары албетте баарыбыз ийгиликтүү, таза шайлоо өткөрөлү. Жана албетте экономикабызды күчтөнткөнгө, колдогонго ар бирибиздин кудуретибиз жетет экенин көрсө, демек ар бир жараныбыздын кыймыл аракетинен биздин таза шайлоо, биздин экономика көз каранды. Ошондуктан бул заманыбыздын бизге берген миссиясын, жүгүн баарыбыз татыктуу түрдө көтөрөбүз деген терең ишенич менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайм. Менин атым Урмат Борченов. Бул иш күндүн кечи долбоору. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө бар болуңуздар.